Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектеп гимназиясы, кыргыз тили жана адабияты мугалими Ракымова Сайкал. Сабагыбыздын темасы Кусейин Карасаевдин өмүрү баскан жолу. Сабактын максаты окуучулар Кусейин Карасаевдин өмүрү баскан жолу тууралуу түшүнүк алуу менен билимдерин тереңдетишет. Кусейин Карасаев 1901 жылы 5 январда Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-16 жылдары Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуйт. Тири карак зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылда Аламат түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кусейин Карасаев тилчи, лексикограф жана лексиколог, агартуучу, адабият таануу боюнча окумуштуу, фольклор таануу боюнча изилдөөчү, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги, Касым Тыныстанов атындагы сыйлыктын лауреаты. Кусейиндин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат нускалуу, чечен, сөзүнөр, кыргыз сөзүнүн кылдат билер маны, тарыхты таасын билген, тилди ийне жибине чейин иликтеген, усту кандап жиликтеген, кыраакы, көптү көргөн көсөм, илимдин артынан сая түшкөн өжөр, илимпоз адам болгон. Кайран өмүр текке кеткен жоктура. Бул киши менен дидарлашуу кызыктуу, көрөнгөлүү, уюткулуу эле. Кеп сыйкыры менен бир заматта өзүнө тартып алар эле. Кээде жайдары күлүп, кандай сөз уга турганын алдын ала сезип, ошого жараша сөз очогун улап, бура тарткан чоң психолог болчу. Кусейиндин өмүр жолу өтө татаал мезгилге туш келди. Жокчулукту, ачкачылыкты, кордукту да башынан кечирди. Кусейиндин атасы Карасай, энеси Борбол балдары менен 1905 жылы. Кусейин Карасаевдин студенттик кези 1924 жыл. Ударник болуп алган карточкасы. Кыргыз алфавитинин түзүүчүлөрүнүн биринчи кеңешмесинде 1926 жыл. Карындашы Керимкан, жолдошу жана балдары менен 1927 жыл. Өмүрлүк жары Айша, кыздары Люсия, Галя, Алтынай менен 1930 жыл. Лексия учурунан бир үзүм. Кыргыз илимпоздорунун кеңешмесинде. Казак академиясынын ачылышында. Жазган чыгармалары, эмгектери. Кыргыз илимдер академиясынын ачылышында. Кусейин Карасаевдин орусча-кыргызча сөздүктүн кандай чыгышы боюнча интервью берип жаткан учурунан 1967 жыл. 90 жылдык мааракесинде. Байбичеси Айша менен эс алуу учурунда 1995 жылы.
Жубайы экөөнүн жаштык кезинен бери элес. Төмөндөгүдөй сыйлыктар менен сыйланган Кызыл Туу ордени, Манас ордени, эл аралык даанышман сыйлыгы жана ошондой эле Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер сыйлыгы. Каракол шаарындагы үй музей, Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, азыркы БГУ, Бишкек шаарындагы колледж, Карасаев атындагы Сүкөл лицейи, Каракол шаарындагы Пржевальский жана Кусейин Карасаевдин мемориалдык музейдик комплекси, Каракол шаарындагы көчө, Касым Тыныстанов атындагы Сүкөл мамлекеттик университетинин алдындагы Касым Тыныстанов менен турган эстелиги, Түп айылындагы көчө, Бишкек шаарындагы көчөлөр анын ысымында аталган.
Хусейин Карасаев. Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында 1901 жылы 5 январда жарык дүйнөгө келген. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус Тизем мектебинде окуйт. Тери Карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус Илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Аламат өркүндө эл менен бирге Кытайга Текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болуп, ал мүшкүл күндөр Хусейиндин жүрөгүндө да кеткис дарт болуп, улут трагедиясына болду. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып, Тегес оруунун бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп, жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-1924 жылдары Токтоян айылына Слеревком болуп иштейт. Эл өзүнө алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Хусейин Ташкентте иштеген Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч газети Эркин тоонун чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-1925 жылдары Ордо Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. 1931 жылы адабият жыйноо инструкциясын жазып, басмадан чыгарып, эл арасынан манасчы издеп, Айтылуу Саякбай Каралаевди алып келип, үйүнө этнографиялык кече уюштуруп, Белек Солтоноев, Касым Тыныстанов, Ыбырай Тойчиев, Турсун Ата жана башкаларды чакырып сындап өткөрөт. Алар бир оздон Саякбайдын вариантын жазууну жактырышат. Ошентип Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн манастанууга биринчилерден киргизген. Хусейин Карасаевди Москвага чакырып, Манас эпосун жазууга консультация өтөт. Иши оңоло баштаганда 1941 жылы согуш башталып, аскерге барбай турган буйрук беришет. 1944 жылы кандидаттык диссертацияны жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1949 жылы кылдан кыйкым таап, Кыргыздын мыкты жигиттери Самангин, Бектенов, Бажиев жана башкалар камакка алынат. Ондой берди болуп Хусейинди Москвага Ломоносов университетине лекция окууга чакырып келет да, ошентип каргаш алуу 1937 жылдын укуругу Хусейинге жетпей калат. Бирок ошентсе да бир сыйра камалып чыгат. Сыйлыктары: Кызыл Туу ордени, Манас ордени, эл аралык таанышман сыйлыгы, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер. Ошентип Хусейин Карасаев 1998 жылы 97 жашында каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Жаз жыттанган айда жалгыз сырасам да, азгырылып сага
башка багынбайм. Көрсөм дагы сени башка бирөө менен, кызганычтан ыйлап сагаттарым бар.